Саламатсыздарбы? Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташполотова. Бүгүнкү биздин тема датка кемин долбоору. Бүгүнкү студиянын мейманы Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын долбоорлорду ишке ашыруу боюнча аткаруучу директору Акылбек Түмөнбаев. Саламатсызбы? Акылбек Рабаевич, датка кемин электр берүү чубалгысынын ишке кириши менен Кыргызстан көз карандысыздыкка, энергетикалык көз карандысыздыкка жетти деп атабыз. Эми азыркы учурда эмнелер өзгөртүлдү жана белгилүү электр чубалгысынын иштери учурда кандай жүрүп жатат? Биринчиден бул датка кемин проектисине чейинки биринчи этабы бул датка жана түштүктөгү биздин электр чубалгаларын модернизациялоо деген проект ишке ашкан. Ал 2013 жылы, 14 жылы ишке кирди баары. Ошондо биринчи этабы менен датка подстанциясы курулду. 500-220 110 деген. Ал болсо ошо Өзбекстанга кетип аткан Токтогул ГЭС Лачин деген биздин 500 киловольттун линия бар эле. Ошол Лачинден ары Чымкент, Чалда тиги Тарас, анан бул Фрунзенскаяда бизге келчү эле дагы. Биздин электр энергия Токтогул каскадынан чыккан электр энергиянын баягы түндүккө келе турганын 40% ошол тарап менен келчү эле да. Ошон үчүн биз ошол 2013 жылы датка көмөк чордонун киргизип, анан кийин ошол жерден өзүбүздүн Узловая деген Оштогу подстанциябызга линия алып барып, датка подстанциясынан түндүгүбүз уже электр энергияны алып калган. Андан кийин ушу 12 жылдары июнь айында кредитный соглашение ратификация болуп президент менен кол коюлду. 30 август 2012 жыл бул проекттин башталышы деп эсептеп 3 жылда бүтүш керек болчу. Өзүңөрүздөр билгендей, бул проект 25 августта 2015 жылы бүтүп, президенттин катышуусу менен ишке киргизилген. Андан бери мына 2 жылдай өттү, 2 кыш дагы өттү. Кудайга шүгүр, эч бир мындай авариясыз бул линия иштеп атат. Анан эң башкысы биз ошол Өзбекстанга жылына төлөнүүчү $8 миллион таза акча да. Ошол ошол акча биздин өзүбүздүн эмеде калды. Андан кийин ошо Казакстанга дагы 210 миллион киловатт саат потери деп калтырып төлөчүбүз. Ал деле ошонун бир топ акча. Анан эң башкысы биздин мамлекетибиздин энергетикалык коопсуздугу. Анан өзүбүздүн электр энергияны баягы түндүк Токтогул ГЭС каскадында чыгып аткан электр энергияны биздин 2 линия менен түндүккө алып келип берип атабыз. Бул болсо ошол Чүй, Нарын, Ысык көл областарынын баягы жакшыртты да, электрдин сапатын жакшы кылдырды. Анан кийин биздин өзүбүздүн мамлекетте өзүнчө энергия шакекче пайда болду. 500-220 киловольт менен. Анан өзүбүздүн электр энергияны только өзүбүздүн ошол аба чугалар менен алып калдык да. Эми ошо датка кемин ишке киргенине 2 жыл болду. Анан ошол киргечекте ишке киргичек биз кайсы өлкөлөргө көз каранды элек? Биз мен башында айтып кеткендей, Өзбекстанга менен көз карандыбыз, анан канчалык жанагындай акча төлөп турчубуз, Сегиз Өзбекстанга, төлөп турчубуз, ошондон биз азыр кеттик. Эми ушул көмөк чордонду курган подрядчиктер деп коебуз го, кандай кепилдик беришет? Баягы баардык эле контракттагыдай эксплуатацияга киргенден кийин 1 жыл гарантийный өзлөрүнүн эмеси бар, баягы обслуживать эткени. Андан кийин биз дагы баягы келишимдин негизинде дагы 1 жылга ушул датка кемин линиясын биздин подрядчик өздөрүнүн эсебинен эксплуатация түзөп турганга келишимге кол коюшканбыз. Ал болсо мына ушунун 30 августта бүтөт. Биз мына быйыл эрте жазда баардык линиянын баарын трассаны азыр көрүп чыгып, баягы кичине анча-мынча эмелер болгон жерлерди, мисалы изоляторлордун бузулган жерлери бар, аларды оңдоп-чолгондорун баарын фиксировать этип, жаза канатышат. Ал биздин
ушул Борбордук Азиянын энергия кольцосунун иштесине жараша мүмкүн ушу сентябрдын 15-леринен баштап бир жумада ал иштерди оңдоп бүтүрүшөт да, майда чүйдө. А так мындай чоң эч бир эме болгон жок. Анан дагы айтып кете турган нерсе, быйыл өзүңүздөр көрүп аткандай кандай айтсам, стихийный бедствие болуп, жер көчкүлөр болуп, жаратылыш кыргыздар аябай болуп, суу көп болуп, ушундай болуп атпайбы? Ошонун негизинде дагы биз карадык булар менен чогуу. Анан бир эки опорабыздын мындай баягы жер көчкүлөр жакындагандай сезилип, анан биздин баягы Кыргыз ГИС деген институтубуз бар, ошолор совместно дагы изилдеп, анан бул подрядчиктерге айттык, муну биз жылдырбасак болбойт окшойт деп, бүт инженерный чечим кабыл алынып, ошол эки опораны булар өздөрүнүн акчасына жылдырып беришмей болду. Бирок баягы айтып гарантия беришип 30 жылга чейин бул жылбайт, баягы жакында биз жок андай болбойт, бирок муну жылдыралы деп ошого макулдашып, ошол эки опораны азыр жылдырабыз. Бирок ошол калган опора болсо экөө бизге как баягы материал катары калтырып атышат. Анан ушул стратегиялык жолдун өзгөчөлүктөрү жана артыкчылыктары тууралуу айтып берсеңиз. Эми эң башкы өзгөчөлүгү бул кандай десем, бир курулуш эми 5 ашуудан өттү да. Чоң ашуулардан өттү. Анан кийин баягы тоолуу аймак болгондон кийин кыйынчылыктар болбой койгон жок, болду. Бирок ошого карабай проект өзүнүн убагында бүттү. Анан эң башкысы өлкөбүздүн түндүгүн, түштүгү менен баягы сапаттуу электр энергия менен камсыз кылуу үчүн өчүрүлбөй тургандай болуп, башка мамлекеттердин энергия системасынан көз каранды болбой, өзүбүзгө өзүбүз электр энергиябызды алып келип берип атабыз дагы. Анан биздин энергия системада Кыргызстандан айтабыз ички шакекче пайда болду. Бул 500 киловатт 220 менен бири-бири менен байланыштуу болду. Эгер мисалы Фрунзенская Токтогул ГЭСтеги 500 киловатт линиябыз мисалы өссө, биз датка кеми менен түндүктү дагы обеспечивать эте беребиз. Бирок биз баягы энергетиктердин өздөрүнүн келишими боюнча биз Борбордук Азиядагы энергия системасы менен чогуу параллельно иштей беребиз. Датка кеминин кылымдын долбоору деп аталып калды. Ал канча жылдын ичинде курулду жана ишке ашырууда кандай кыйынчылыктар жатыш болдуңуздар? Жана айткандай баягы жолдогу 3 жылдын ичинде курулуп бүттү, даже эртерээк деп айтсак болот, 25-августта ишке кирди. 2 жылдын ичинде мындай эч бир эме болгон жок. Баягы өчүрүүлөр дейбиз, аварийный отключение дейбиз болгон жок. Анан эми кыйынчылыктар жана мен башында айтып эле кеттим, көп эле болду. Анын ичинен мисалы башында түшүнбөстүктөр болду, баягы биздин тоолорду эми баарын кайтара албайт экен, кээ бир баягы опоранын детальдарын бизге керек болуш керек деп көтөрүп кеткендер болду. Ошону мисалы кытайлыктар убагында даже самолет менен алып келип аткан болду, анча-мынча детальдарын. Анан элге ыраазы болуш керек, баары убагында түшүнүштү да, бул биздин эл үчүн керек экен, дагы даже жардамдашып көп нерселерди чечкенге, анан особенно ушу айыл өкмөттөрү, райондун башчылары, ошол трассалар өткөндөр баары колдошуп, убагында жер маселеси кыйын болду, ушу жер маселесин чечкенге жапа турмак жардам беришти да. Даже ушу проект бүткөндөн кийин, эксплуатацияга киргенден кийин анан жер бир-эки опоралардын ордун тактап бекиткенге туура келди. Эми бул электр берүүчү убагысынын өнүгүшүнүн келечектеги иши жөнүндө жана пландары тууралуу айтып берсеңиз. Эми бул Датка подстанциясында дагы, Кеми подстанциясында дагы баягы резервный ячейкаларды кое тургандай биз проектилерди калтырып кеттик. Анын бири мына азыркы айтып аткан баарыңыздар билип атасыздар, Каса 1000 деген проект Кыргызстан менен Тажикстандын электр энергиясын Пакистан менен Афганистанга сатуу боюнча чоң проект. Бул 4 мамлекеттин ортосундагы тендерлердин баары көп өтүп бүтүп калды. Биз ошол Датка подстанциясынан ячейка куруп, ошол жөнүндө Тажикстандын Ходжа шаарында Сук деген подстанция курулуп атат. Ошого 500 киловольт линия, 450 чакырымдагы линия курулуп бүтөт. Ошол менен биз
Афганистан, Пакистандын сетине электр энергияны экспорттоого аябай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан мисалы Кемин подстанциясында деле ошондой ячейканын орду турат. Келечекте эгер биз Казакстан энергия системасы менен Алматаны көздөй 500 киловатт чыгаалуудагы линия кура турган болсок, анын дагы орду даяр, проектлери көп. Ошол эле убакта дагы бир меморандумдар түзүлдү эле. Кытайларга дагы 500 киловаттный линияны чыгабыз десе, Кеминден да чыксак болот, Даткадан да чыксак болот. Анан бул Датка Кемин линиясынын дагы бир уникальныйсы ушул казыркы Камбар-Ата ГЭСтеринин биринчи, экинчи мощносттору кирсе, Кудай буюрса, алар непосредственно ушул линияга подключить этилет. Анткени жанынан атайын проектин алып өттүк. Ошондой эле келечекте Кара Кече ТЭЦи курулса, анын да электр энергиясы ушу Датка Кемин линиясына кошулат. Биз ошонун баарын киргизип кеттик да. Демек, келечекте жасала турган иштер дагы алдыда экен. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Акылбек Рабаевич, бүгүн убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип, маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүн биз Датка Кемин долбоору тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү студиянын мейманы Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын долбоорлорду ишке ашыруу боюнча аткаруучу директору Акылбек Түмөнбаев болду. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.